самолеттин күйгөнүн көрдүңүз же ошол келип көрдүңүзбү же ага чейин уктуңузбу? Ага чейин уктум мен. Себеби Баткенде ушул бардык эл Баткенге чыккан экен, ошол жерден айтты, ушул сай тараптан 2 үй күйүп атат. Анан мен сразу билдим да, ал үй ошо границада менин үйүм болушу мүмкүн. Анан ошо тез арада түшүп келдим. Келсем, Ошол кабарды кандай кабыл алдыңыз? эми ар бир адам эле ушундай бир өтө башкача болуп калдым да. Бирок мен сыймыктанам ушу чек арада жашаганыма. Эми муну мен сөз менен айтып албайм го. Үйүңүздө нелериңиз бар эле? Үйдө мен ушул эвакуация кылганда биз таймен ушу чек арада болгонубузга биз эме да, жанагындай даярбыз. Бүт баягы эмелерди алып койгон элем, документтерди салып койгон болчумун. Документтерди алып машинеге салдым, алып кеттим. Калган баары ушул мен кийим-кечем, башка эчтекем жок. Баары жок. То есть бир кийиммен калдыңыз? Ушул. Ушундай болду. Бул эми ушул өмүр бою ушул жерде жашап, өмүр бою чогултуп, топтонуп, карманган мүлк дүнүйөңүз бардыгы ушул жерде болчу дейм. Ооба да, ооба. Ушул жерде, ушул үйдө. Бардык жок. Заматта күлгө айланды. Ушул конфликт неден чыгып атат деп ойлойсуз? Бул тажиктердин талабы эмне бул? Мисалы Рахмондонбу, башканынбы? Адатта эми бир согуш болгондо же бир талаш тартыш болгондо бир ортодо бир талаш болот да, бир себеп болот деген эле. Жеке менин өзүм көз карашым. Айта албайм, негизи тажиктердин эми кылган кыймыл аракеттерине жараша булар Баткен облусуна алып алыш. Ошондой деп ойлойм. Бирок аны ачык айтпай атпайбы алар? Эми ачык айтпайсың да, мен ушундай кылган жатам депчи. Эми бирок кыймыл аракеттеринен байкаштырсаң, алар ушул Баткен обласыны лейлек, өзгөчө лейлек районун анклав кылып алып, аны убакытта өткөн сайын ошону алып алыш. Биз ошого жол берип коебуз. Ишке ашырбайбыз, ашырганга жол бербейбиз. Мына биринчи күн өзүм болбой калдым могул жерде. Могул жерде дос балдар жүрөт. Ушулар оодара ташып, могул жерде солдаттаргачы жардам берип. Эми солдаттар эме кылбай койсо, эл өзү да коргоп алабыз границаны. Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Садыр Жапаров Нью-Йорк шаарына барды. Президент Садыр Жапаров буунун башкы ассамблеясынын 77-сессиясынын жалпы дебаттарына катышуу үчүн АКШнын Нью-Йорк шаарына барды. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, мамлекет башчысы буунун башкы ассамблеясынын жалпы дебаттарында сөз сүйлөп, буунун башкы катчысы Антонио Гутерриш менен жолугушат. Ошондой эле бир катар жогорку деңгээлдеги жолугушууларды өткөрөт. Белгилей кетсек, буга чейин Жапаров Гутерриш менен кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалды талкуулай турганы айтылган. Депутат Рахмонду Бишкектин ардактуу атуулуу наамынан ажыратууну сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго берилген Бишкектин ардактуу атуулуу наамын жокко чыгарууну сунуштады. Эл өкүлү мындай демилге менен Борбор калаанын мэри Эмилбек Абдыкадыровго жана шаардык кеңештин депутаттарына кайрылуу кат жиберген. Мындан сырткары ал шаардагы Кара Дарыя көчөсүнүн аталышын мекен чегинде курман болгон Эламан Ураимовдун ысымына өзгөртүүнү сунуштаган. Ачык маалымат булактардагы билдирүүгө караганда Рахмонго Бишкектин ардактуу атуулуу наамы 1999 жылы ыйгарылган. Баткен качып баратканда ок тийген 7 бала ооруканада. Бишкектеги эне жана баланы коргоо борборунда бүгүнкү күндө Баткенде жараат алган 7 бала дарыланууда. Бул тууралуу 20-сентябрда Азаттыкка оорукананын башкы дарыгери Гүлзат Маймерова билдирди. Анын айтымында алардын баарына ок тийген.
Эң күчүүсү 1,5 жашта, улуусу 15те. Балдардын биринен окту алып чыктык, биринен 35 майда сынык чыкты. Психологиялык жардам көрсөтүп жатабыз. Көбүнө огалар качып баратканда тийген. Быйыл 14-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чегарасында болгон окуяны Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атады. Анын алдында Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги Кыргызстанды ушундай эле мазмунда айыптаган билдирүү жарыялаган. Кыргызстан бери дегенде 59 жаранынан айрылды. Алардын 40 аскер кызматкер экени айтылды. Чегарадагы кыргыз айылдарынан коопсуз жайларга убактылуу көчүрүлгөндөр 140 миңден ашты. Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги чегарада 41 жараны каза болгонун билдирген. Кыргыз тараптан жараат алгандар соңку маалымат боюнча 185 адам болду. Алардын 12си балдар экени 19 сентябрда айтылган. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев кыргыз элине көңүл айтты. Касым-Жомарт Токаев Казакстан элинин жана жеке өзүнүн атынан Кыргызстандын элине Кыргыз-Тажик чегарасындагы куралдуу кол салуудагы жоготуулары үчүн терең кайгыруу менен көңүл айтты. Казак президенти кыргыз элине тынчтык жана бакубаттуулук каалаган. Достук, ынак, коңшулук мамилени сактоо Борбор Азиядагы бир тууган элдин ата-бабаларынан бери келе жаткан негизги милдет. Казакстан бардык талаштуу маселелерди тынч дипломатиялык жол менен чечүүнү жактайт деп жазылган казак президентинин телеграммасында. Касым-Жомарт Токаев ушундай эле маанидеги көңүл айтууну дүйшөмбүгө да жолдогон. Кыргыз-Тажик чегарасындагы соңку куралдуу кол салуудагы Кыргызстан кеминде 59 жараны жоготкон. 19 сентябрда жалпы өлкөдө аза күтүлдү. Куралдуу кагылыштан 183 адам жаракат алып, 140 миңден ашуун адам коопсуз жакка убактылуу жерге отурду. Баткен 824 тонна гум жардамдын 528 тоннасын демилгечилер өз алдынча жеткиришти. Баткенге соңку күндөрү жөнөтүлгөн 824 тонна гуманитардык жардамдын 528 тоннасын демилгечилер өз алдынча жеткирип беришти. Бул тууралуу 20 сентябрда Баткендеги окуяга байланыштуу ачылган өкмөттүк штабтын басма-сөз кызматы билдирди. Маалыматта айтылгандай, өзгөчө кырдаалдар министрлиги аркылуу 131 тонна гуманитардык жардам жеткирилди. Мекеменин кампасында дагы 165 тонналык жардам сакталып турат. Бүгүнкү күндө республиканын аймагында гум жардам чогултуу боюнча 188 пункт иштеп жатат. Мен ушул Ислам каржы кооперативине ишенип, мындан июлда акча бергенмин. Мына 2 ай мөөнөт деп айткам, бирок 1,5 айда үйлүү болдум. Балам экөөбүз сүйүнүп отурабыз, үчүнчү этаждан ческий проекти, кирпич үйлөр, сүйүнчүбүз койнубузга батпай отурган кезибиз. Силер да ушу ишенип, мендей болуп үйлүү болгула, тилеген тилегеңерге жеткиле. Силерге да рахмат, ушу бизди үйлүү кылганыңарга. Баткенде алгачкы эсеп боюнча 364 турак жай жабыркаганы кабарланды. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 14-17 сентябрь күндөрү куралдуу кагылышууда Баткен облусунда талкаланган турак жай, мектеп, бала бакча жана башка социалдык мекемелердин санын тактоону улантууда. Алдын ала эсеп боюнча 364 турак жай, 168 чарбалык имараттар, 5 мектеп, 3 бала бакча, 1 ФАП, 5 администрациялык мекеме жабыркады, деди өзгөчө кырдаал министрлигинин куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борборунун башчысы Ырысбек Жолдошбаев. 20 сентябрда журналисттерге маалымат берип жатып, Жолдошбаевдин айтуусунда алардын ичинен калыбына келтирүүгө мүмкүн болбогон имараттар толук сүрдүрүлүп, жаңыдан курулат. 14-17 сентябрдагы куралдуу кол салуудан талкаланган аймактарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Аны Кыргызстандын министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров жетектейт. Жапаров Азаттыкка комиссия ишин баштап, жаңжалда келтирилген чыгымды эсептеп жатканын билдирген. Талкаланган объектилердин баары кышка чейин калыбына келтирилет. Аскерлер казармаларга, жарандарыбыз жаңы үйлөргө киргизилет. Эң зарыл болгон объекттерди 40 күндүн ичинде калыбына келтиргенге максат кылып жатабыз, деген Жапаров. 18 сентябрда президент Садыр Жапаров Баткен жана Ош облустарына административдик аймактык бирдиктерин калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 2 облуста болгон куралдуу кагылыштан жабыр тарткандарга жардам берүү, талкаланган объекттерди калыбына келтирүү өкмөткө тапшырылган.
УКМК Чоң Алайда жана Баткенде саперлор иштей баштады. 20 сентябрдан тартып Чоң Алай районундагы жана Баткен облусундагы кыргыз-тажик чек-арасында саперлор иштей баштады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек-ара кызматы аталган аймактарда жарылбай калган снаряд, мина жана башка жардыргыч заттарды таап, зыянсыздандыруу ишине киришти. Зыянсыздандыруу учурунда аймак бөгөлөт жана кайтарууга алынат. Чек-ара кызматы чек-ара аймактарындагы элди бейпилдикти сактоого, ар кандай чагымдарга алдырбоого жана бардык маалыматтарды жергиликтүү чек-ара кызматтарынан тактоого үндөөдө. Жарылбай калган жардыргыч заттарды зыянсыздандыруу чараларын жүргүзүү Тажикстандын күч кызматтары менен макулдашылган. Кыргызстандын чек-ара кызматы Тажикстан менен куралдуу кармашта минометтон жана ракетадан аткылоо болгонун билдирген.